көрүүчүлөр, назарыңыздарда Калыс телепередачасы. Биз студиябызда маанилүү саясий процесстер жөнүндө талкуулайбыз жана студиябызга белгилүү саясатчыларды, аналитиктерди, серепчилерди чакырып, ушул темаларды талкуулайбыз, талдайбыз. Жана бүгүнкү биздин темабыз Арменияда эмне болуп атат? Биздин студиябыздын коногу Сейтек Качкынбай, саясий аналитик. Сейтек ага, айтсаңыз, мына акыркы күндөр ушу Арменияда эл толкуп жана нааразычылык акциялар уюштурулуп атат. Аябай көптөгөн адамдар, 200 миңге жакын адам чыгып аянтка өзүнүн пикирлерин айтып атат. Мына ушул негизи түпкү тамыры эмнеде? Бул көрүнүштүн эмнеден мулдан башталды? Негизи бул кандай десем, Армениядагы бүгүнкү мына тынчтык жолу менен бийликтин алмашып атканы, бийликтин кетип атканы да, эми азырынча жаңы бийлик келе элек ошончо алмашты деп айта албайбыз. Арменияда бийлик алмашып атабы же режим алмашып атабы, бул жөнүндө да азырынча айтуу эрте. Бирок бүгүн эмне үчүн ушундай нерсе болуп атат? Бул феномендин себеби эмнеде деп эгер бизди кызыктыра турган болсо, буну жалпы транзитология деген политологияда, саясаттануу, улустөр таануу илиминде транзитология деген өзүнчө бир бөлүмү бар да. Ошонун алкагында караса болот. Бул деген нерсе бир авторитардык режим бузулуп, ал бузулгандан кийин ал өлкөдө саясий система мындай белгисиз бир мөөнөттү көздөй жылат. Ал же демократияга кетет, же авторитаризмге кетет, же белгисиз бир боз зонага кетет деп айтылат, grey zone депчи. Арменияныкы ушул багытта алганда биздин Кыргыздагы демократизация, биздин транзитке абдан окшош кетет, аналог катары айта турган болсок. Буларда авторитардык режим бузулгандан кийин мындай түз кандай десем, жарым-жартылай эркиндик болуп ошо келатат. Ошонун логикалык уландысы катары карашыбыз керек да. Бирок бул кокустуктан эле бүгүн болуп калган деп айта албайбыз мунучу. Себеби дегенде биз билебиз, буга чейин Арменияда жаманбы, жакшыбы, буга чейин бир нече жолу президенттер алмашты да. Ошол Левон Петросяндан баштап азыр кетип айткан Серчи Саркисянга чейинчи бир нече жолу бийлик алмашып, транзитти булар бийлик алмашканын көрүп калган болчу. Ошон үчүн мурдагы президент 2 жолу кайра шайлангандан кийин мына премьерликке келгени бул арийне ал жердеги атуулдук коомду, саясий күчтөрдү мындайча чочулатты да. Бул эмне үчүн? Бул бийликти узурпация кылып, мүмкүн орус аналогиясына окшош модельди курам деп атабы деп, анан алар ошондой жалпы эл мобилизациялап ошого каршы чыккан бүгүнкү ошол жалпы ошол транзиттин бүгүнкү мындай бир жетилип калган учуру деп эле карашыбыз керек. Сейтек агай, мына жөнөкөй сөз менен айтканда, мисалы бул эми феномен деп атабыз. Мына жалпы аянтка ушул 200 миңге жакын адам чогулуп, тынчтык жолу менен бир дагы мындай одоно мыйзам бузбагандыгы бул феномен деп айтып атабыз. Бирок маселен, мисалы айрым мамлекеттерде, мүмкүн бизде дагы эми мынча көп адам чогулса, балким бири-бирибиз менен талашып, тарышып, эми кандай болуп кетер, аны Кудай билет да. Анан бул эмнеден козгаранды? Бул жогорку саясий маданиятпы, же ушул Армениянын жарандарынын аң сезиминин жогору экенин белгисиби? Бул эмнеден кабар билет? Эми кандай десем, бул бир элдин аң сезими бир элдин аң сезиминен жогору эмес деп айтыш бул негизи мындай өтө жакшы, туура эмес болуп калат да. Саясий аң сезим. Бул нерсе көбүнесе баягы мен жогоруда айтып кеттим эле, Армения буга чейин эле мындай жарым-жартылай эркин мамлекет деп айтылат да. Бул Freedom House деген бар дүйнө жүзүндө. Мисалы азыр 200ге жакын ООНдун субъектиси болсо бүгүнкү күндө, ошолордун баарында Freedom House деген иерархик уюм ал жердеги саясий эркиндикти, саясий режимдерди өлчөй турган өзүнүн методологиясы бар да. Ошолор жерде изилдеп жүргөндө Армениядагы саясий режимди бүгүн алар жарым-жартылай эркин деп айтып жүрөт да. Бул деген нерсе, мисалы кайсы өлкөлөр эркин дегенде Freedom House 1 балдан 2,5 балга чейин бал берсе өлкөгө, ал толук эркин болуп эсептелет. 3төн 5ке чейин болсо жарым-жартылай эркин. 5,5-дан 7ге чейин болсо такыр эркин жок болуп калат да. Мисалы бул жерден айталы, Кыргыз Республикасы менен, мына кыргыз көрүүчүлөрүнө түшүнүктүү болуш үчүн. Кыргыз Республикасы бүгүн 5 деген бал менен турат. Бул
авторитаризмге эң жакын деген мына чек арада турат. Армяндар бизден жакшыраак абалда. Буларда 4-тün тегерегинде да. Эгер буларда да 3 болгондо анда эркинге жакын болмок. Булар ошондо айтканда кыргызга караганда бир топ жакшыраак. Ошон үчүн бул аң сезими мындай бүгүнкүдөй болуп мобилизация боло алган себебинин бири катары бүгүн ал жерде экономикалык да себебин айтып атат, саясий себепти да айтып атат, анан бүгүнкү күндөгү масс медианын да ролун айтып атат да. Мисалы дегенде масс медиа жөнүндө айта турган болсок, Арменияда биздин Кыргыз республикадан айырмаланып интернет көп таркалыптыр бизге карагандачы. Анан кийин Арменияда ал жерде деле арине орус телевидениясы абдан көп экен, биздей болуп каналдар аябай жеш көп таркаптыр, бирок жападан жалгыз телевидение же гезиттер бүгүн информация булагы катары ролун ойнобой калды деп айтып атат да. Бул деген нерсе алар бүгүн Twitter'ди, Facebook'ту мындай дүйнөдө кеңири таркалган мынандай соц тармактарды колдонуп атат да. Одноклассники же болбосо Мой мир, Mail.ru дегендер эмес да. Бул жагынан алар бат информация бөлүшүп атат. Анан экинчиси, армяндарды биз айтышыбыз керек, буга чейин тарыхый себеби бар. Өзүңөр билесиңер, биринчи дүйнөлүк согуштан кийин учурунда бул Оттоман империясынан, түрктөрдүн империясынан Армения бошоп чыккан. Бошоп чыккандан кийин андан кийин Армения 22-жылы СССРга кошулганга чейин ошол аралыктарда аябай көп армян кишидин элиталары Францияга, Европага, Америкага мындай качып кетишкен да. Анан алар менен деле бүгүн мындай тыгыз байланышы бар да, алардын ортосундачы. Анан кийин ошон үчүн булар батышты көп карап турган үчүн, ал өздөрүнүн элиталары ал батышта жүргөн үчүн алар менен болгон контакт бүгүн бир топ тыгыз болуп, алар инглиз тилди сүйлөп, ошон үчүн батыштын баалуулуктары жөнүндө көбүрөөк кабардар болуп атат да. Анан Европага да жакын. Анын үстүнө кошунасы Грузия дагы бир топ таасир этип, себеби Грузияда реформалар кошуна өлкө болгон үчүн бир топ таасирин этип атат да. Бул жагындагы мындай тарыхый аркасындагы кандай десем, фонду дагы карап коюшубуз керек да. Анан дагы бир себеп бул экономикалык себебин айтып атат. Кыргызга окшош экен аябай депчи. Буларда да олигархтар көп парламентке келиптир аябай. Ишкерлер көп келиптир дагы. Анан кийин саясат бир топ олигархташып кеткен дейт да. Арине Армениянын адам башына болгон ичкидин продукциясы бир жылдык кирешеси $3,500 тегереги, бул кыргыздарга караганда 3,5 эсе көп болуп атат да. Биздин расмий булактарда Дүйнөлүк банктын деле рапортторун карасак, биздики $1,000 дейт да. 3,5 эсе көбүрөөк. Анан олигархизация күчөө болуп аткандан кийин буларда дагы арине могу атуулдук коом, саясий мындай партиялар же болбосо ошо көп оппозицияда туруп калган күчтөр бүгүн нааразычылыгын билдирди. Буларда мобилизация болгонго мындай көп түрткү бериптир ушул учургачы. Ошон үчүн биз ушундай себептерди дагы айтып кетишибиз керек да, негизи эске алышыбыз керек. Анан буга чейин дагы көп эксперттер дагы биздин саясий ушул кырдаалыбыздын Армения менен окшоштугун айтып атышкан да. Маселен, ал жерде дагы президенти ушул парламенттик башкарууга өтүп, бийликти сактап калуу аракетин көргөн. Мына буга чейин 10 жылдан ашык башкарган, бирок тилекке каршы ою ишке ашкан жок. Бирок биздики башкача өнүктү. Туурабы? Бизде президент алмашты, саясий күч жаңыланды, башкача процессте жүрүп атат да. Бирок баары суроо туулат да, биз ушундан кандай өзүбүзгө сабак алышыбыз керек? Маселен, сиз айткан жанагы демократиянын көрсөткүчтөрү боюнча, мына ушуларды кантип жакшыртабыз? Негизинен айтайын, Freedom House негизинен 3 критерийди. Негизги критерий катары 3 нерсеге көңүл бурат. Бул саясий эркиндик, атуулук эркиндик, анан сөз эркиндиги. Бул үчөөнө көңүл бурулушу керек да. Саясий эркиндик дегенде биз саясий атаандаштыкты айтабыз. Анан саясатка катыша алуу мүмкүнчүлүгүн айтабыз. Анан саясатта жүргөн кишилер же атуулдар саясий уюмдарга биригип, бийликке оппонент боло алган мүмкүнчүлүгү, укугу тууралуу жөнүндө каралат да. Мисалы дегенде бизде бүгүн саясий атаандаштык бир топ эле жакшы болду. Мисалы парламенттик шайлоордо, президенттик шайлоордо
бирок саясатка катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеп койду көпчү. Бийлик тараптан мындай кысым болгондой сезилди да. Мисалы дегенде айталы, ошол коркунучтуу деп бийлик үчүн эсептелген бир топ саясий оппоненттерине мисалы кылмыш иштерин козгоп, же болбосо кол топтой албадың деген сыяктуу бир нече себептер менен аларды саясаттан четтетип койгону да болуп атты да. Бул жагына алганда мындай жакшы эмес деп ойлойм. Бул жагына айтканда Армениядагы эң оппозициялык күчтүү партиялардын бирине буларда ошо 8% добуш алды деп, мисалы аларда да мындай шайлоону бурмаланган деген айтылат да Армениядачы. Бирок анткени менен деген менен Арменияда деле бизге караганда жакшыраак болгонун көрсөткүчү катары айта алабыз. Бийлик бир топ бат-бат алмашып турду аларга делечи. Могу акыркы 10 жылдыкты эске албагандачы. Эми арине азыркы мурдагы эми экс президент, экс прайм министр Арменияныкы ал кайра шайланды да. Анткени менен парламенттик шайлоолордо ал бийликке келип атканда шайлоолор салыштырмалуу таза өттү деп, мисалы ОБС аларга мындай салыштырмалуу жакшы өттү деп баа берген да. Мисалы айтсак, биз мындай күлкүлүү болуп эле 60-70% менен утпастан 33% же кандай бир 39% деген мындай абсолюттук көпчүлүктү утпай, мындай белгилүү бир проценттерди гана алып өткөнүн көрсөткүчтөрү да мындай көрсөтөт да. Бул жагынан алганда Армения бир топ алдыраак бизге караганда. Бизде деле парламенттик шайлоолор мисалы 2010-жылы салыштырмалуу аябай таза өттү деп айтылат да. Ошол учурда билесиңер, 5 партия болжолдуу 1-2% менен айырмаланды. Эң алды 8 болсо, кийин 7,6, 7,2 деген гана айырма болду. Атамекен керек болсо 5 канча да, мисалы 3% мүмкүн айырмашы болду. Ушуга окшогон нерселерди карайт да. Анан кийин атуулдук эркиндик дегенде арине атуулдардын дагы эркиндиги, аларды митингге чыгалуу укугу, ушу сыяктары мисалы бир топ эле мурдагы бийликтин учурунда, экс президенттин учурунда бизде чектелүүлөр көбүрөөк болду да. Анан сөз эркиндиги. Бизде бир топ журналисттерге мисалы миллиондогон долларды берип, президенттин же болбосо дагы ким бирөөнүн аброюна шек келдирди деп аябай эле мынандай мурдагы эң биринчи президенттин учурунда да болуп көрбөгөндөй көп нерселерди арине өлтүрүү жок болду. Себеби дегенде эгер өлтүрүү деле болуп кетиши мүмкүн эле, эгер буга чейин президент Бакиевдин доорунда мүмкүн өлтүрүүлөр жок болгондо мүмкүн ушунда болуп кетиши мүмкүн эле да. Ал сабактан бир аз коркуп, аны жумшагыраак кылып, мисалы акча формасына доого жыгып, мисалы 1-3 миллион сомдорду доо коюу, анан жалаң президент тарап утуп кетиши бул абдан мындай шектендирген жагы болду да. Бул демократиялык баалуулуктарга, демократизацияга болгон, биздин транзитке болгон бул тоскоолдук деп айтабыз да. Ушу жагынан алганда биз менен Армениянын мындай окшоштуктары менен айырмачылыктарын айтсак болот да, бир топчу. Анан окшоштугу жагы дагы буларда 2015-жылы мисалы Орусия баштаган бажы биримдигине Армения кирди. Про Кремлдик президент болчу деп бул да аябай көп сынга калды да. Азырынча мындан ары Арменияда эмне болот? Бул дагы чоң сынак жана бул да чоң мындай иш деп ойлойм да. Ошон үчүн Армениядагы бул феномен негизинен кокустуктан болгон жок. Бул буга чейин жүрүп келген процесстердин уланышы. Кандай десем, баягы буну trigger деп коет инглисче айтканда. Кандай баягы бул мындай бомба жарылаганга чейин мынтип толуп келгенде ал жерге бирөө ширеңке чагыккандай эле болду да. Ошол сыяктуу бир өзү жетишип калган учур болчу. Аны өзү премьер-министр болуп алып, ал киши өзү күчөтүп алды да. Эгер ал киши кетпегенде мүмкүн тынчтык жолу менен бийлик алмашып, мүмкүн мындай болбойт эле деп ойлойм. Ошондо Эсекбек агай, биз кандай сабак алышыбыз керек деген суроого, мисалы, маселен, бизде жаңы бийлик келди. Мына сиз буга чейин айткан кемчиликтер, катачылыктар бул көбүнчө өткөн бийликке караштуу дейм да. Анан
биз кандай сабак алышыбыз керек дегенде ошондо жанакы сиз айткан 3 көрсөткүчтү камсыз кылып бериш керекпи ошондо бийлик? Ооба, бизден азыр Армения менен Кыргыздын эң окшош жагы азыр, эң коркунучтуу окшош жагы эмнеде экен деп иликтеп көрсөм, булар премьер-министрге күчтүү эбегейсиз бериптир президенттин ордуна. Анан келип эле баягы биз бүгүн айтып жүргөн эң коркунучтуу нерсе спец кызматтар, атайын кызматтар, буга чейин буну биз КГБ деп айтып жүргөнбүз. Ошонун мураскерлери бүгүн аны бирөө СМБ деп атат, бирөө КГБ дейт, бирок негизинен алардын саясий нейтралдуулугу, бей тараптыгы жөнүндө сөз боло турган болсо, премьер-министрге бүт ошону карай турган кылыптыр. Кылган менен проблема атайын кызматтар эгер экономикалык кылмыштар боюнча, коррупциялык кылмыштар боюнча бирөөгө кылмыш ишин козгой турган болсо, аны изилдей турган болсо, ал отчетту премьер-министрге гана берет, бирок парламенттин ичинде бул совершенно секретно деген документ менен талкууланбайт деп жазып салыптыр мыйзамдачы. Бул деген нерсе бүгүнкү биздин системага абдан окшош да. Бүгүн бизде дагы АКС же болбосо СМБ деген мамлекеттик атайын кызмат, мисалы бирөөгө коррупция боюнча же экономикалык кылмыш боюнча иш козгой турган болсо, ал иш боюнча парламентте отчетун бербейт. Бирок моундай болду деп эле коюш мүмкүн, бирок биз мисалы ТЭЦ сыяктуу бир комитеттер түзүлүп, мисалы биз баары иликтеп атабыз да, ошого окшогон нерселерди премьер-министрге же биздин учурда президентке гана баш ийет. Ал бирок эмне болуп атат деген жерде кайра эле келип, бул совершенно секретно деген баягы мамлекеттик кызыкчылык деген пункт менен биз бунун баарын жашырып салып атабыз, ачык болбой калып атат. А бул келип эле ошол атайын кызматтар ошол же президентке же премьер-министрге жакпаган саясий оппоненттердин үстүнөн каалагандай кылмыш ишин козгоп, бирок совершенно секретно деген пункт менен эч нерсеге жооп бербей, алардын жүрөгүнүн үшүн алып, коркутуп, каалагандай калчап, каалаганына добуш бердиртип, мындай чөнтөк парламент кылып алганына алып келе турган жагы мындай аябай окшош экен да. Ошон үчүн азыр Арменияда дагы ушул жөнүндө көп сөз болуп атат. Титегай, бирок биз сабак ала турган нерсе биз ушул болуп атат да. Атайын кызматтарды деполитизация деп айтып атпайбызбы? Бул деген деполитизация демек биз ачык айтышыбыз керек да, кандай принциптер менен, кандай критерийлер менен биз атайын кызматтарды кызмат мындай жетекчилерин жумушка алабыз жана алардын функциясы эмнеде деген нерселерге биз улуттук кызыкчылык деп эле мындай абстрактуу жазбай, буну мыйзамга так жазып, кайсы чөйрө бияка кирет, экономикалык функцияларды эмне үчүн бизге милицияга бербейт, ички иштер министрлигине бербейт. Алар текшерип, бирок алар премьер-министрге жооп берип, анан ошол экономикалык кылмыштар боюнча бул совершенно секретно болбостон парламентти талкууга алып, коомчулукка көрсөтүлүп, бул транспаренттүү көрсөтүлүш керек да. Эгер ушул жагынан биз оюмча сабак алышыбыз керек. Тетегай, бирок бүгүнкү күндө сизге да маалым, коомчулукта биздин парламентибизге дагы, депутаттарга дагы көптөгөн сын пикирлер айтылып атат да. Анан маселен эгерде биз атайын кызматтарды жалпы мисалы жогорку кеңештин контролуна берип койсок, маселен бүгүнкү күндө дагы сын пикирлер айтылып атат, депутаттар ушул өзүнүн ыйгарым укуктары менен колдонуп, өзүнүн жеке иштерин жүргүзүп атат депчи. Анан маселен ушул атайын кызмат органдары президенттин контролунда болгондугу бул мындай бир кандайдыр бир тең салмактуулукту пайда кылбайбы? Андай тилекке каршы андай болбой атат. Тилекке каршы андай эмес экен, себеби дегенде биз атайын кызматтан эгер экономикалык кылмыштуулукту биз атайын кызматтардан функциясынан алып ички иштер министрлигине берсек, бул себеби экономикалык кылмыш. Коррупцияны да ошол жака берсек, жана ошол болгон окуялар боюнча ички иштер министрлиги парламентте отчетун берип, рапортун берип, коомчулукка билдирип турушу керек деп ойлойм да. Бул жагын алыш керек. Антпесе бизде атайын кызматты биз СССРдан калган салт менен президенттер парламентке өзүңүз билесиз, олигархтар көпчүнчө ишкерлер келген, аларды каалагандай калчап, себеби бул дүйнө жүзүндө белгилүү, керек болсо Жапанда дагы 100% таптаза иштеген фирма болбойт.
99,99% иштеши мүмкүн, бирок баары бир 18 тыйын же 43 тыйынга мыйзам бузулуп калышы мүмкүн, салык төлөнбөй калышы мүмкүн. Ошо жерден кармап деле аны кыйнап же ошого окшогон нерселерден мындай каалаган ишибизди колдошубуз мүмкүн да. Ушул жагынан алганда оюмча болбой калат деп ойлойм да. Биз андан сырткары дагы бир өтө маанилүү нерсе. Биз дагы деле биз ким премьер-министр болот деген суроону коюп атабыз да. Кандай процедуранын астында кандай кишилер премьер-министр болуп дайындалат? Кайсы процедуралар аркылуу кайсы кишилер бүгүн агентчиликтердин директору, министрликтердин министрлери, орун басарлары болот деген нерсени биз конституцияга, мыйзамга жазган жокпуз. Мисалы, тилекке каршы азыр биз дагы деле мурдагы эле эреже боюнча премьер-министрлерди, министрлерди сырттан эле алып келип бүгүн дайындап салдык да. Чынында парламенттик башкаруу өлкөдө бул деген нерсе, премьер-министр деген бул парламенттик шайлоого болуп аткан учурда бир партиянын лидери жеңип келсе, ошол премьер-министр болуп парламент аркылуу бекитилип, эгер ал жалгыз жеңе албаса, коалицияга киргенде бардыгы сүйлөшүп, анан ошол ичинде партиялык тизме менен парламентке келген кишилердин ичинен гана министрлер жана анын орун басарлары, агенттиктин директорлору жана анын орун басарлары, себеби булар саясий кызмат. Ошолордун ичинен гана бекитилет деген нерселер так жазылыш керек да. Ошондо алар жоопкерчиликтүү болуп, ошолор алар жоопкерчиликти тартып, ошондо элдер, саясий актарлар биз партиялык системага, ошондо биз ошо партияларга инвестиция кылабыз. Ишенипчи. Бүгүн биз аларга ишенбей эле ким премьер-министрликти дайындай алат, ким сунуштай алат, ошолордун ишенимине, ошолор менен болгон достукка, ошолор менен болгон мамилеге инвестиция кылып атабыз. Бул нерсе өтө коркунучтуу нерсе да. Баары бир дагы 10 айбы же 12 ай өткөндөн кийин гарантия барбы? Дагы деле азыркы эле премьер-министрди кетиргендей кылып, дагы эле ушундай процедура кайталанат. Анан дагы президент дагы бир кишини сунуштайт, анан эл дагы эле ал жерде дифирамб айтылат. Сиз жакшы кишисиз, сиз тасыккан кишисиз, сиз татыктуусуз дейт. Ал да 10 кишисин алып келет, анан дагы бир жылдан кийин дагы кетет, ушундай нерсе кайталана берет. Чейтек агай, мына биз эми Арменияны талкуулап атканыбыздын негизги максаты ошол жактагы болуп аткан саясий жүрүштөн сабак алып, анан эми кандайдыр бир деңгээлде алар бизден эртерээк ушул толук парламенттик системага өтүштү. Биз эми мына 2020да өтөбүз деген деп айтылып атат. Мына экс-президентибиз айтты, мына азыркы президентибиз айтып атат, биз толук парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деп айтып атат да. Анан ушул жерден айтсаңыз, мына маселен жана сиз айтпадыңызбы, ушул толук саясий процесстерге аралашууга кандайдыр бир чектөөлөр бар депчи. Анан айрым эксперттер айтып атат, биз ушул шайлоо процедурасын өзгөртүшүбүз керек. Мүмкүн жана бөгөттү азайтып коюшубуз керекпи? Же преференциалдык системаны киргизишибиз керекпи? Ушул боюнча оюңуз кандай? Арине бул дагы арине бул өтө маанилүү нерсе. Өлкөдөгү партиялык системаны аныктай турган дагы бир фактор бул шайлоо системасы деп аталат. Шайлоо системасында бизде туура реформалар, өзгөртүүлөр керек. Өзүңүз айтып кеткендей, биринчи бул туура преференциалдык, же болбосо анын дот модели деп коет, Армения сыяктуу же тиги Австралия, Жаңы Зеландия сыяктуучу шайлоого келбеген кишилерди мисалы айыппулга жыгып, эми мейли ага жеткизбей эле коелу, бирок партия менен кошо, партиялык тизме менен кошо ал жерде ичинде кандидаттардын да тизмеси берилет да. Шайлоочулар өзү каалаган кишини ошонун ичинен мону дейт, анан ошонун ичинен эң көп добуш алган киши автоматтык түрдө партиянын лидери болуп, ошол киши уткан партиянын ичинен ошол киши премьер-министрликке кийин сунуш болуп парламент аркылуу бекитилет негизичи. Ошол нерсе өтө маанилүү, бул өтө маанилүү деп ойлойм. Ушул жака барышыбыз керек негизичи, провинциалдык мындай шайлоо системасын колдонуп. Анан оюмча дагы бир нерсе, мүмкүн биз пропорционалдык системаны 100% эмес, мүмкүн 70% кылган жакшы деп ойлойм. Бир 30% же 20% аралаш кылса дагы, бир мандаттууга дагы берген жакшы деп ойлойм да. Себеби биз бардыгын эле мажбурлап партияга киргизип атабыз да. Партияга киргиси келбеген адамдардын укугун биз
бүгүн тепселеп атабыз. Аргасыз эле кириш керек болот. Ал тандоо укугун бербей атабыз. 15%-пи, 10%-пи, баары бир өз бир мандаттуу дагы шайлоодон өзү келе тургандай мүмкүнчүлүк да берилиш керек. Сетек агай, бирок ушул жалпысынан айтканда, сиз айттыңыз, ушул шайлоо мыйзамдарына көп өзгөрүүлөр керек, жана идеяларды айттыңыз. Бирок бүгүнкү азыркы абалда биз толук парламенттик системага өтүүгө даярбызбы? Негизи бул кандай десем, биз даярбыз, даяр эмеспиз деген нерсе бул күлкүлүү нерсе. Мен айтайын, монголдор билесиз да, сага окшогон палбан келишет, жюдо менен машыгасың сен, мисалы, ошо сыяктуу монголдор күрөшөт, этти жейт, кымызды ичет, жаан атат, куду кыргыздын баягы жыгылган күрөшкө тойбос деген сыяктуу менталитет бар аларда дагы. Өлгөндөй күрөшүп, жыгылып калса кайра күрөшөм дей берет. Ушундай кызылгандуу, кыпкыргызга окшогон монгол 90-жылы парламенттик башкаруу өттү. 90-жылы монголдор парламенттик башкарууну кабыл алып аткан учурда экономикасы бизден 3 эсе арзан, артта экен. Ошол учурда. Болгондо да ал орус менен Кытайдын ортосунда сэндвич болуп, эң изоляцияланган өлкө болуп турган. Бирок бүгүн монголдор бүгүн Чек Республикте, Словакияда, Словенияда, Поландда кандай демократиянын деңгээли болсо, бүгүн монголдордо демократиянын деңгээли бирдей. Толук кандуу демократияда болобуз. Биз монголдон эмне айырмабыз бар? Ошондой эле учурда көчмөн дейли десек, эмнеге түркмөндө болбойт? Эмне үчүн казакта болбойт? Бул менталитет эмес бул. Ким кандай системаны кабыл алып атат? Маселе ошондо. Кедей байына да карабайт экен булчу. Биз эмнеге даяр эмеспиз? Биз Конституцияга 2010-жылы ушундай шанс болгон. Мисалы, ошолорду бүгүн жазсак, так азы биз айтып аткан нерсе. Анан шайлоого дагы сиз айткандай, мынау босогону төмөндөтүшүбүз керек. Себеби биз азыр 7% кылып асманды алып салдык дагы. Жасалма түрдө адамдарды бириктирип атабыз бир партияга. Негизинен жаш партияларга, жаңы идеялар дагы партияга кирип, парламентке кирип, парламенттин канын да тазалайлы десек, кичинерээк партияларды дагы парламентке киргенге шанс беришибиз керек. Мисалы, босогону 5 эмес, мисалы 3,5 же 3%ке дагы түшүргөн мүмкүн туурабы деп ойлойм да. Рахмат Сетек ага. Эгерде жанагы жөнүндө айтсак, мисалы, маселен Корея, бир эл, бир тарых, бирок эки система, эки мамлекет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Арменияда болуп аткан саясий көрүнүштөрүндө, саясий процесстерди талкууладык жана биз мындан кандай сабак ала алабыз? Биздин студиябыздын коногу саясий аналитик Сейтек Качкынбай агайыбыз болду. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.